Каныбек Кыргызбаев бүтпөй калган сүрөт чыгармасы. 10-бөлүм. Урматтуу угарманым, лайк басып, каналга катталууну унутпаңыздар. Марат Москваны кыдырып, убактысын өткөрүү менен алек. Акчасы бара-бара түгөнүп баратты. Кеч кирсе таң атпайт, таң атса кеч кирбейт. Кечке батирде жата берип тажапта кетти. Батирдеги жанаша жаткан өзү менен тең жигит менен мамилелешип сүйлөшүп калышат. Ал жигит оштун алайынан келиптир. Күндө төлөнүүчү жумуштарга чыгабыз деп Маратты ээрчитип жүр деди. Марат кубанганынан рахматын айтып, кандай жумуш болсо да иштей берем деп чогуу барды. Бийик салынып жаткан курулуштарга барышып, кечке өйдөңкү кабатка мешоптолгон цемент, кум жана блок ташышты. Ошол жакта иштеп жатышкан кыш кыноочуларга керектүүлөрүн жеткирип берип турушту. Мындай азапка араң эле уятынын күчүнөн чыдады. 5, анан 6, кийин 7 кабат деп жатып, путун тарта албай калды. Прораптары армяндар экен, эч тындырбады. Байкуш жумушчулар эзилип иштешип, кечке араң дегенде 1,5 миң эле рубль алышат. Марат менен алайлык жигит Назар экөө араң путун сүдүрөп келишип, тамакта ичпей жаткан жерине кулашты. Марат эртеси араңдан туруп, ооруган путу менен белдерди ушалап, бул жумуш мага болбойт экен деп Назарга айтса, ал: досум, айла жок, чыдайбыз да, курулушта такай иштесең акчаңды бербей кууратат. Андан көрө ушундай күнүмдүк жумуштар жакшы. Аз-аздан болсо да колуңа акчасы тийип турат. Акча көбөйүп кетсе, бергенге көздөрү кыйбай, алдап туруп кур жалак калтырат. Бирөөгө барып арыздана да албайсың. Арызданып же уруша кетсең, милицияга салып берет. Бизди мигранттарды коргогон эч ким жок деп, бир жагы кейигенден, бир жагы оозу күйгөн айранды үйлөп ичет дегендей, Назар өз билгендерин Маратка айтып өттү. Назар 6 ай чамасында Мараттан мурда келип, ошондой алдамчы курулушчуларга туш келип, 3 ай бекер иштеп берген жагы бар. Акчадан дайын жок, тамак ашына эле акча алган булар 3 ай ширин сөз угуп, акчасыз иштеп беришти. Акыры акча бербесин билген булар эмгек акыбызды бер деп жаңжалдашканда, прораб бригадирлерди курулуш болуп жаткан жерден кууп чыгып, коопсуздук кызматчыларына каттуу дайындап, 5-6 баланы такыр киргизбегиле деп буйруп койгон. Назар баштаган бул топ акча алыша албай ар жака чачырап кетишип, Назар бул батирге туш келген. Ошентип курулушта такай иштөөдөн көнү калып, күнүмдүк жумуштарга өткөн. Дос, башка түшсө байтал жорго дейт. Башка түшсө эмне болсо да көнөбүз го. Бирок кечеги жумуш өтө эле оор экен. Майып болуп калуудай эч бир кеп эмес. Бир аз жеңилирээгин издейличи деп сунуш киргизди. Макул деген Назар жарыяларды карап издештирип жатты. Мындай акча менен кантип мен Гүлнурду бул жака алып келем? Тамагымдан ашпайт го деп Марат бул жакта жумуш бар десе, Кыргызстандагыдан да жаман экен го деп кейип, жүрөгү эзилип тилинди. Жумуш тапсам эле чакыртып алам деген Марат эми сөзүнүн өтөсүнө чыга албай калуудан коркуп жатты. Кийинки күнү Назар экөө күнүмдүк жумуш таап ошого барышты. Бул жолкусунда бир аз жеңилирээк болду. Машинадан жүктөрдү түшүрүп, кайра башка жүктөп беришти. Бирок тыным жок, машинанын артына машина келе берип жүдөттү. Ар бир машинанын аралыгында 10 минут эле эс алуу берип, бул жолкусунда да араң эле түртүп койсо жыгылчудай болуп келишти. Кайда барса да Мамайдын көрү деген ушул экен го деген Марат оңой окат жолдо жок экенин түшүнүп турду. Күткөн күнү келип, Марат өзү окуган окуу жайына жетип барды. Кире бериште тосуп турган коопсуздук кызматкери кимге келдиң деген суроосуна бөлүм башчынын атайын атады эле, телефон чалып сурады да, анан кире бер деп өткөрүп жиберди. Тааныш коридору менен өтүп барып, бөлүм башчысынын бөлмөсүн такылдатты. Рухсатпы деп эшикти ачып карады эле, колун жаңсап чакырып алды.
Демек, эсинде бар экенмин да деп жакшылык болчу жаңылык бар экенин ичинде туюп бир аз болсо да жылуу сезим пайда болду. Саламатсызбы деп Марат салам берип, эмне жаңылыгыңыз бар дегендей тегилип бөлүм башчына карады. Саламатчылык, кел, мындай отур. Сенин маселеңди чечкенге аракет кылдык. Ректор менен кеңешип мындай жыйынтыкка келдик. Сергей Петровичтин арбагын ыраазы болсун деп жардам берүүнү чечтик. Бул сөздү укканда Мараттын жүрөгү болк этип жарылып кетүүгө аз калды. Мугалими Сергей Петрович жок болсо да, анын арбага жардам берип жатканына ыраазы боло түштү. Биздин сүрөтканабыз бош турат. Анда иштеген сүрөтчү коздочубуз ичип кетип иштен айдалды. Студенттерге жаман мамиле кылып, жаман тарбия көрсөткөн үчүн айдалды. Бирок сени дароо эле ишке кабыл ала албайбыз. Сыноочу мөөнөт беребиз. Тарткан сүрөттөрүңдү көрөлү, тарбияңы көрөлү. Эгер бизден копулга толчу болсоң, ушул мастерскойго жумушка алабыз. Андагы милдет студенттер сүрөт өнөрүн үйрөнгөнү ошол жерге барышып, өз өнөрлөрүн өркүндөтүп такшалышат. Сенин милдетиң краска, акварель, кагаз жана керектүү каражаттарды студенттерге берип, сүрөт тартуу учурунда аларды көзөмөлдөп туруу жана сүрөт өнөрүн аларга үйрөтүп, тажрыйбаң менен бөлүшүү. Рахмат, мен макулмун деп кубанганынан бөлүм башчыны кучактап жибергиси келип кетти. Анда мындай, азыр сага пропуск жазып беришет. Анан иштөөчү сүрөткана менен тааныштырып, жумушуңду дагы бир сыйра көрсөтүп берет. Бул сыноочу мезгилде маянаң толук төлөнбөйт. Жарымы 50% берилет. Кайра-кайра макул деп бардык шарттарыңарга көнөм дегендей, Марат башын ийкеп макулдугун билдирип жатты. Сыноочу мезгили да тез эле өтүп кетет. Барынан да жүк ташууга барбасам болду деп жатты Марат. Бул сыноочу мезгилден өтүп кетерин, баарынын купулуна толорун, өзүнүн мыкты сүрөтчүлүк өнөрү менен көзү жетип турду. Жумушка кабыл алса эле андан ары арабасын сүдөрөп кетерин билип турду. Бөлүм башчы телефон аркылуу бирөөлөрдү чакырды да келип кетүүсүн суранды. Бир аздан кийин бир аял кирип келди да Марат менен сыпайы учурашып койду. Марат кайдан көрдүм эле деп карап анан эстей койду. Көрсө, ушул жака ээрчитип келген мугалим аял экен. Бул аял мугалим эмей эле отдел кадр экен. Демек, сүрөтканага адам керек экенин билип, Маратты ээрчитип келген экен да. Марат жолдуу болуп ушул аялга жолукканына, өзүнүн тагдырына ыраазы болуп кетти. Тийиштүү көрсөтмөнү алган аял Маратты ээрчитип жөнөдү. Өзүн Вера Владимировна деп тааныштырып, Маратты сүрөт тартуучу өнөр каганатына ээрчитип барды. Бул мурдагы эле жер экенин көрүп сүйүнүп кетти. Бул жер башка жака которулбай ошол эле жерде калыптыр. Ремонттолуп коздолуп калган эле болбосо ошол эле бойдон экен. Мына жигит, бир жагы сен өз учурунда келдиң. Адам издеп жатканбыз. Мурдагы жумушчу сүрөтчүбүз жакшы тартканы менен ичкич болчу. Сүрөткананы ичинен бекитип ичип жатып алып, студенттер өз өнөрлөрүн уланта албай калган учур көп эле болду. Арыздангандар көп болуп, бирок татыктуу эч ким жок, бошото албай жатканбыз. 2 айдан бери бул жер бош. Биздин окуу жайдан бүткөндүгүн үчүн жумушка алып жатабыз. Эми өзүңдү татыктуу кадр, татыктуу сүрөтчү экениңди көрсөт. Сергей Петровичтин арбагы ыраазы болсун. Ошого татыктуу иште деп дагы бир топ сөздөрдү айтты. Рахматын айтып, бул аялга терең ыраазычылыгын билдирди. Рахмат, Вера Владимировна, сиздердин үмүтүңүздөрдү актаймын. Сүрөт тартуу маселесине келсек, каалаган сүрөттөрдү тартуу колдон келет. Раматылык Сергей Петрович мага бардык сүрөт тартуу сырларын үйрөтүп, ал кишинин өнөрлөрүн толук үйрөнгөндүгүм үчүн студенттердин ичинен мени тандап, көп көңүл бурчу. Ушул жерге жумушка чакырганда ошол киши болгон. Вера Владимировна Маратка ачкычын берип, чейрек сааттан кийин мага барып, пропуск даярдап берем деп чыгып кетти. Марат мурдагы өзү көнгөн жерине кирип отурганына жетине албай, көзүнөн чолок жашы чыгып кетти.
бакыттын ачкычын тапканына кубанып жатты. Эми ушул сыноочу мезгилде өзүн татыктуу сүрөтчү экенин көрсөтүшү керек. Мындан өзүнөн эч шек санабайт. Керек болсо, бул мугалимдер күтпөгөн сүрөттөрдү да тартып бере алат. Студенттерге өзүнүн тажрыйбасын да бөлүшө алат. Окууну бүткөндөн бери сүрөт өнөрүн улантып такшалып да калган. Марат сүрөтканасын бир сыйра көздөн өткөрүп, ичиндеги буюмдарды, андагы краскаларды көрүп чыкты. Иреттеш керек экен деп көзү менен болжолдоп, кайсыны кайсыл жака коюу керек экенин көздөп койду. Вера Владимировнага барып пропуск алды да эртеңден баштап ишке чыга берүүсүн угуп, кубана өзү жашаган батирге бара жатты. Батирге келсе бардык жашоочулар келип калышкан экен. Адам көптүгүнөн ашкана дагы эле бака-шака түшүп, тамак ичишип жатыптыр. Назар жумуштан чарчап келип уктап жатыптыр. Кысылып 10 адам жаткан бул батирден чыгып кетүүнү ойлоп турду. Вера Владимировна менен сүйлөшүп, убактылуу ошол сүрөтканада жатып турсам болобу деп суроонун чечти. Бул жерде тынчтык жок экенин, жумуштан соң эс алып уктай албасын билип турду. Жумуштан чарчап келиппи, же жөн эле көнгөн адатпы, ашканада топтолуп алып, пиво ичкен адамдардан тажап кетти. Бир-эки жолу айтса да таасир этпеген буларга сүйлөгүсү да келбей калды. Хозяйка деп аталган кыргыз эли аял ошолорго кошулуп ичкени жакпады. Эскертүү берсе кайра беттен алып, өзүнүн менчик үйү баштанып, чыгып кет, каалаган жагыңа, эч ким кармаган жок сени, деп албуттанып көзүнөн чаары чыгып итиреңдеп алды. Батир акысын төлөп койгондугу үчүн эптеп чыдаш керек болду. Эртеси сүйүн үчүн Гүлнур менен бөлүшүп коюуну эп көрдү да сүйлөшүш үчүн телеграмма жиберди. Белгиленген саатта телеграфка барып Кыргызстан менен сүйлөшүү үчүн күтүп турду. Келинчеги Гүлнурду улуу Нур-Султанды сагынгандыктан азыр үндөрүн угам го деп толкунданып жатты. Кыргызстан менен байланышуу үчүн күтүп жаткан абонент экинчи кабинага кириңиз деген оператор кыздын үнүн угары менен шаша кирип барып телефондун трубкасын көтөрө койду. Алло, Гүлнур сенсиңби? Кандайсың? Ден соолугуң жакшыбы? Нур-Султан кандай? Апам кандай? Жакшы жүрүшөбү? Деп учурашып алды да өзүнүн жакшы жаңылыгын айтып, Гүлнурду да кубандырып алды. Гүлнур, жаным, буйруса иштерим жакшы жагына ооду. Окуган жериме жумушка орноштум. Акча тээри менен силерди чакыртып алам деп Гүлнурдун үнүн укканына жетине албай сүйлөп жатты. Биз жакшыбыз, сарсана болбой жүрө бериңиз деген Гүлнурдун сөзү Маратка кыйла демор болду. Кыйналдык, тез алып кет деп айтса, анда акча таппай кыйналып түйшүккө батмак. Гүлнурдун үнүнө жүрөгү жылып, кулагына Гүлнурдун жылуу сөздөрдү сиңип калгандай кубанган бойдон жашаган батирине баратты. Айдын 15-и жарык, 15-и караңгы дегендей Марат үчүн айдын жарыгы тийгендей болду. Эми сыноочу убактысынан өтсө, анда Марат үчүн жаңы жашоонун мезгили башталмак. Эми гана сүрөткана мастерскойду ачкан Маратка бөлүм башчыдан буйртма түштү. Бул жерден шаардагы жарыялама шиттерге сүрөттөр тартыларын билди. Коммерциялык негизде тартылган сүрөт, жарнамалар жана түрдүү рекламалар буйртма аркылуу тартылат экен. Муну окуу жайдын жетекчилери буйртма кабыл алып, сүрөт же керектүү жарнактар тартылган соң акча алышарын билди. А сүрөтчүгө маяна эле төлөөрү маалым болду. Муну уккан Марат алгач бир аз ренжип алды. Кайда барсаң мамайдын көрү турбайбы? Бирөөнүн эмгегин пайдаланган кантип болсун деп жумуш башталып, таанымал боло баштаса да, өзү эле башка жактан сүрөт тартууга ыңгайлуу жер таап, ижарага алып иштесем болот экен деп ойлоп койду. Бирок азыр Кыргызстандан келген бул жигитти эч ким тааныбайт эле. Болгону жумуш издеп келген бир чет элдик жаран болчу. Өз өнөрүмдү көрсөтөйүн деп берилген буйртманы Марат тартууга киришти. 2 метрлик полотного бөлүм башчы Олег Александрович берген сүрөттү тартууга киришти. Бул биринчиден сыноо болчу. Кана колунан эмне келет дегендей жумушка келген күндүн эртеси эле буйртма берди.
Керектүү краскаларды, кист, перо, гуаштарын баарын жазып берип алдыртты. Берилген сүрөттү уктабай 3 күндө тартып бүттү. Кечинде жарыктын өчпөй турганын көргөн коопсуздук кызматкери келип, Мараттын тарткан сүрөтүн көрүп бир самга эси ой түшкөндөй болду. Сен тарттыңбы ушуну деп суратты Мараттын тартканын билип турса да. Ооба, мен тарттым деген Марат кисттерди жууп жатып жооп берди. Ары жакта кичинекей болуп турган сүрөттү колуна алып, экөөнү салыштырып көрүп жатты. Мараттын уйкудан калып көздөрү кызарган көрүп чарчаганын билди да, азаматсың, мына сүрөтчү деген. Жаңы келгениңде сени ушуну тарталабы деп ишенген эмесмин. Менин бир бөтөлкөм бар эле, жаман көрбөсөң ошону алып келейин. Сенин сүрөттү бүтүшүңдү жуйлу, анан чарчап турасың, бир аз болсо да чарчаганың кетип калат деп сунуш киргизди. Марат муну укканда ачуусу келип турса да өзүн токтоо кармады. Ушулар келип мурдагы сүрөтчүнүн ичирип бузган турбайбы деп ойлой кетти да. Жок, рахмат, керек эмес, чарчап уйкудан калганым чын. Жакшы уктап алсам эле чарчаганым кетип калат деп сылык сыпа макул эместигин билдирип койду. Кечиресиң, мени жаман көрбө, мен сага жакшылык эле кылайын дедим. Демиш эткен ал айтканына өзү ыңгайсыздана чыга жөнөдү. Кийинип алып, өзү жатчу батирге жөнөдү. 2 күн жатаканасына барбай, сүрөтканасында эле бир аз чырм эткени болбосо, көзү жабылып кулаганы араң турган эле. Түнкү 12ге чамалуу батирине барып, сырткы калганы өзүнүн ачкычы менен ачып, жатчу бөлмөсүнө кирди да, чечинген соң, курсагы ач неме чай коюп ичип алайын деген ойдо ашканага кирип барды. Бүгүн да үлпөт болгон көрүнөт. Столдун бети түркүн тамактын калдыктары менен бошогон бөтөлкө менен пивонун идиштери турат. Чогуу ичкендери чыгып кетишкенби? Хозяйка жанам Марат менен мурда уруша кеткен киши экөө калышыптыр. Баары жатышты дешкен го. Экөө бири-бирин эркелетип жатышыптыр. Экөө тең көйнөктөрүнүн алдыңкы топчуларын чечип алышкан. Марат байкабай эле кирип барып ушул көрүнүшкө туш болуп ыңгайсыздана качып чыкты. Маратты көрө калган булар эки жака туруп кетишти да, көйнөктөрүн топчулап тыныч туруп калышты. Хозяйка аял Маратка ачууланып, сен эмне аңдып киресиң, эмне тынч жатпайсың, чыгып кет эртең деп шилекейин чачыратып, арактан көздөрү жумулуп, ажагандай болуп урушуп кирди. Силердин өбүшүп жатканыңарды кайдан билдим? Жумуштан ачка болдум, чай ичип алайын деген ой менен эле кирдим деп Марат буларды кылмыш үстүнөн кармап алганына ыңгайсыздана түштү. Тиги киши мастыгына салып Маратка жакындап жакасын кармамакчы болду эле Марат түртүп жиберди. Эй акмак, качан болсо сен чекеге чыккан чыйкан болосуң да жүрөсүң. Бул жакта киши барында эмне киресиң деп Маратты коркутмакчы болду. Ага, сиз мас болуп алыпсыз. Коюңуз мага асылмагыз. Улуу экенсиз. Өзүңүздүн жашыңызды сыйлаңыз деп Марат айтып келатса, энеңди деп сөгүп барып, Маратты муштум менен бир койду. Марат мунун кол көтөрөрүн байкап турган эле. Өз убагында буйтап кеткени жакшы болду. Болбосо көзү көгөрмөк. Ошентсе да чала тийген мушу Маратты чырпып өттү. Марат өзүн кармай албай жооп кылып сол колу менен кулак түпкө берип калды эле, камгактай учуп барып коридорго көмкөрөсүнөн түшүп турбай уйкуга кетти. Аны көрүп тажал хозяйка ач айкырыкты салып кыйкырып кирди. Кокуй, өлтүрдү, жеди, жардамга. О, Жубарымбек, кыларың ушул беле, сойду эле сойду деп чыңырып баарын ойготту. Мынтип кыйкырганы Марат ачууланып, өзү кол көтөрдү. Эмне чыңырасыз? Болду, тынчтаныңыз деп тынчтантууга аракет кылды эле, кайра Маратка жулунуп, бетин аймаганы жүрөт. Марат хозяйканын эки колун кармап алып, өзүнө жолотпой, тынчтаныңыз деп жатты. Чаңырыкты уккан жашоочулар эмне болуп кетти экен деп атып чыгышты. Эки бөлмөдөн чубап, аял кишилер менен эркектер чыга келишип, таңдана карап калышты. Алгач бул көрүнүштү көргөн жашоочулар чындап эле Марат тиги ичкен кишини өлтүрө чап салган экен дешти. Назар Маратты көрө калып, тиги аялдан арачалап эмне болду деп сурады.
Марат болгонун болгондой айтканда тиги келиндер хозяйка аялды урушуп киришти. Өлүп эле калгыла, арака тоюп алып эч кимди көзгө илбейсиңер. Өлүп барасаңар мейманканага барбайсыңарбы? Канча жолу айттык, ашкананы бошоткула, биз да чай ичели деп. Таакыр укпайсыңар. Менчик үйүңөр баштанып, азаматсың Марат, булардын бетин ачып, ачыкка чыгарыпсың деп баары уруша баштады. Жапкыла оозуңарды, баарың эртең чыгып кеткиле деп, арак сасыган оозунан шилекейин чачыратып, баардык жашоочулар менен урушуп кирди. Көмкөрөсүнөн жаткан тиги кишини көтөрүлсө, алда качан эле уйкуктап кетиптир. Сүдүрөп барып ордуна жаткырып коюшту. Биз эч жака чыкпайбыз. Биз үйдүн ээсин чакырып, сенин кылган баардык кылыктарыңы айтып айдатабыз. Сен бекер жашап көнгөн экенсиң. Бизчилеп сен да иштеп чарчап келсең көрөт элек. Түндүн бир убакка чейин ар эркек менен арак ичип олтурганыңы дешип, хозяйка аялды жетер жерине жеткирип урушуп жатышты. Өзүнүн туура эмес мамилесин түшүнгөн аял жоошуп калды да, соолуга түшүп кечирим сурады. Кечирип койгула кыздар, сен да кечирип кой Марат. Эми мындан ары мындай кайталанбайт. Тиги шумшукка кандай арбалып калганымды билбейм. Таакыр бура бастырбай койду. Эртең ошону кууп кетирем. Силер тынч жашай бергиле деп жалынып кирди. Арак койсо эле алдана бересизби? Анын деген Кыргызстанда аялы бар экен го. Сизге аялым жок деп жаны чыгып алдап жатат. Биз айтып коелу дегенбиз. Бирок сиз укчу туруңуз жок эле деп келиндердин бири айтты эле. Өлүң отурайын аферист. Чыкчы бул жака деп, эми тиги ойношуна ызырынып, уктап жаткан жеринен эле баса калып урчудай болуп жулунуп кирди. Коюңуз эми, азыр кошуналар милиция чакырып коет. Эртең чечишип аласыздар деп араң тынчытып келиндер өздөрү жака кирип кетишти. Марат кайдан да ашканага кире калдым эле деп курсак ачканын да унутуп ордуна барып жатып калды. Ойгонуп кеткен жашоочу эркектер бир жагы Маратка ыраазы болушту. Анткени качан караса ошол киши менен хозяйка аял ашкананы бошотпой олтурган. Тиги киши бара-бара баарын башкарып, андай бол, мындай бол, мусорду төк, ажаткананы жуу деп башкарып калган эле. Марат болбосо баары ошол кишиге баш ийип баратышкан болчу. Кыргызстандагы аялын жок деп алдап, бул аял менен ойнош болуп алган кишини баары жаман көрүп жатышты. Таң атса, тагдыры чечилерин күтүшкөн эркектер көбүр-шыбыр кылып жатышып, бузулган уйкусун кайта улап, уктап кетишти. Марат эмилеки окуяны ойлоп көпкө тынч кетип, анан уктап калды. Эртең менен кыйкырык-бакырыктан Марат ойгонуп кетти. Жанындагыларды караса көбү туруп жумушуна кетип калышыптыр. Марат жана дагы экөө эле калышыптыр. Кечеги жаңжалдын уландысы экен го деп Марат дароо түшүнө калды да, туруп кийинип кайра жатып алды. Себеби тиги киши ачуусун Мараттан чыгармак. Даяр турууну эп көрдү. Хозяйка албуттанып урушуп жатты. Жогол аферист, аялым жок дебедиң беле? Я, эмне алдайсың? Арам өлгүр, шумшук. Чык жогол, кет. Көзүмө көрүнбө. Карасаң муну, квартиранын акчасын дагы албай жүрүпмүн. Төлөө 3 айдын акысын деп карганып шиленип ойношун урушуп жатты. Бир нерсе деп актанайын дедиле, тиги аял урушуп сүйлөтпөдү. Акыры аялдын сөзүнө чыдабаган тиги киши кетүүгө кам уруп, буюмдарын алып чыгууга Марат жаткан бөлмөгө кирип келди да, Маратты акырая карап туруп, "Энеңди, баарын сенин айыңдан болду" деп ызырынып койду. Мараттан сестенип калгандай кечегидей кол көтөрө албады. Оң жак капталы кечеги Мараттын мушунан көгөрө түшүптүр. "Сөгүнбөңүз, мен сизге эч нерсе кылбадым, асылган өзүңүз. Шашпа, сени менен башка күнү сүйлөшөм" деп кекенип чыгып кетти. Оңой окатынан кол жууган киши азыр Маратты күчү жетсе барчалап жиберүүгө даяр эле. Марат теңелбейин деп сөз кайрбай жаткан жеринде жата берди. Сырттан үйдү 3 көтөрөк хозяйка аял артынан карганып шиленип кала берди. Бир малда аялдын ыйлаган үнү чыкты. Алдаганына көнө түшкөн аял ачууланып кууса да кетип калганына ичи ачышып ыйлап жаткан эле. Москвачылык, адамдарда ыйман деген уят калбаптыр го. Алыста эч ким укпайт деп өзүнүн арам иштерин жасай беришеби деп Маратты ой басты. Бүгүн эс алуу
алғандықтан уктап алайынчы деп кайра уйкуга кирди. Уландысы бар.